Биз күндө мектепке ушинтип эрте чыгабыз. Мектеп аралыгы дагы алыс, жолдор дагы кооптуу. Бектур Равшанбек уулу адаттагыдай эле таң атпай сабакка шашып баратат. 10-класстын окуучусу мектепке жетиш үчүн 2 чакырымдай жөө басып келет. Окуучу Жолду карай мектебинде жарытылуу шарт жоктугун, элге окшоп заманбап мектепте окугусу келерин айтып берди. Биздин мектептин абалы өтө начар. Биз жаңы мектепте башка айылдагылардай окусак деп үмүттөнөм. Биздин мектепти оңдоо, түздөө, ремонттоо менен окуп жатабыз. Биз бөлөк Таран базар, нарык ошолорго барып, спорт залга барып, ошолордукуна барып ойноп келебиз. Өзүбүздүн спорт залыбыз жок мектебибизде. Бектурдун эски мектеби 1975-жылдары салынган 2 корпустан турган имарат. Мында 380 бала 2 нөөмөт менен окуйт. Жаңы мектепти окуу кыялы менен жүргөн Кубаныч Кадырбеков дагы билинбей эле быйыл 11-класста аяктаганы калды. Мен 2-класста окуп атканда ушул жаңы мектеп башталган. Ошол 2-класстан бери кыялданып келем. Ушул жаңы мектеп өтсө биз деле башка мектептерде болуп, шарттуу, суу өтпөгөн, жылуу жерде окусак деп. Бирок азыр 11-классмын, 11-классты бүтүп кеттим. Ошол кыялыбызга жетпей калдык. Эми ушул бизден кийинки муундар, жаштар, биздин үкаларыбыз, карындаштарыбыз ошолорго шарт түзүлүп, ошолор окуп калса жакшы болмок эле. Азыркы окуп жаткан мектебибиз кооптуу абалда да. Класстарга кирсең, класстардын потологунан жамгыр жааган сайын, күн айланган сайын, ушул кыш мезгилинде айрыкча кар жаап, күн ачылганда кар эригенде ошол потологдордон суу өтөт да. Кооптонобуз. Эми жер титирөө болгондо билинбейт да, кандай болуп кулап кетет. Ошол кооптуу абалда окуп жатабыз. Коридорлорубуздун акыбалы ушундай, буну ремонттоп алып көтөрө турган болсок, тамчы өткөн жерлерин көтөрө турган болсок, баардыгы кулап түшүп калгыдай да. Ошондуктан биз бул жерлерди мүмкүн болушунча алыбыздын жетишинче эле ремонттоп атабыз. Чатырдан суу тамай бергендиктен класстагы шыпты мугалимдер кездеме менен бүтөп койгон. Классты эптеп бүтөсө, коридорго тамчылаган суу айланы кетирет. Төлөгөн Кубатбеков атындагы номер 41 орто мектебинин директору Бактыкан Матмусаева мектепти оңдой берип тажаганын жашырбайт. Ошентсе да балдар билимден өксүп калбасын деп, колдон келгенче оңдоп түзөп келе жатканын айтат. Шашки чай, биз ысык тамакка өткөн эмеспиз. Анан ошо залыбызда потологдор түшүп калганга байланыштуу ушундай материал менен дагы каржылап, материал менен тостук, бирок деле ошо материал деле туруштук бере албай калды да кийинки күндөрү. Ошо бунун деле эскилиги жетип баратат. Биз та ысык тамакка өтө элекпиз. Ошого дагы бир айтып кете турган нерсе, ушул жаңы мектебиз 2022-23-кө бүтүп калса да жакшы болот эле. Анткени Мерсико тарабынан проекти бар, ысык тамак боюнча ошо 24-жылга чейин жүрөт да бул проекти дагы. Ошого илешип калсакпы деген дагы ойдо болот абыз, мектебиз бүтүп калса. Эски мектептин тар бөлмөлөрүндө сабак берүү дагы оңой эмес. Мында окуучулар үчүн бөлмөлөр жылуу болгону менен жаан-чачын күндөрү суук болот. 11-класстар үчүн республикалык тестирлөөгө даярданыш үчүн бөлмөлөрдүн тардыгы дагы көйгөйгө айланган. Окуучулардын саны өскөндө деление класстар батпай калып атат. Түштөн кийин кошумча сабактарыбыз өтүлбөй калып атат. Жанагы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо үчүн класс, кабинет жок. Мына ошолордон баарынан биз кыйналып атабыз. Биз деле баягы жаңылыктарды карап атабыз. Башка мектептер, көп эле мектептер бүтүп, ишке берилди деп атат, бирок биздин мектептен такыр эле дайын жок. Биз деле жакшы үмүт менен карап атабыз. Эми ушу 22-23 окуу жылына бүтүрүп берсе деген сунуштуу, суранычты айтат элек. Эски мектептин жанына эле 2013-жылы жаңы мектеп курула баштаган. Өкмөт курулушка каржыны Туркиядан берилген насиянын эсебинен бөлүп тендер жарыялаган. Ишти Алекс Строй жоопкерчилиги чектелген коом алып 40 миллион сомдук жумуш аткарган. Курулушка акча жетпей калгандыктан кийин 2017-жылы республикалык казынанын эсебинен 42 миллион сомго курулуштун экинчи этабын баштоо үчүн дагы тендер жарыяланып, анда Сапат Нуру жоопкерчилиги чектелген коому утуп чыккан. Андан бери дагы 5 жыл өтсө да мектеп балдарга эшигин ача элек.
кечеңдеш боюнча эми бизде бүт ошо акча каражатка тиешелүү болот. Биз бөлүнгөн ошо 2013 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки бөлүнгөн акча каражаттарга жараша курулуш иштери уланат. Жарандык курулуш департаменти тарабынан 450 орунду долбоорлук смета иш кагаздары иштелип чыккан Ош Кипрострой жабык акционердик коому тарабынан. Андан кийин 2014 жыл 7 апрелдеги техникалык жыйындын себебинен 275 орунга, андан кийин 225 орунга өзгөртүлгөн. Сапаттуу курулуш долбоорлук сметалык иш кагаздардын негизинде курулуш иштери жүрүп атат. Азыр бүгүнкү күндө курулуштун отделочный жумуштары жүрүп атат. Терезе эшиктери коюлуп, анан бүгүнкү күндө баягы аба ырайына байланыштуу сырткы иштери токтоп турат. Күндүн жылышы менен сырткы иштери дагы башталат. Бүгүнкү күндө курулуш монтаждоо жумуштарына 65 миллион акча каражаты каралып, дагы 17 миллиондун тегерегинде керектелет курулуш монтаждарын толук мектепти толук кандуу бүткөргөн. Бул фундаментти азыркы убакта сарайга да ушундай фундамент куйбайт. Бул качествосу менен кийин авария болуп кетсе, жер титирөө болуп кетсе, эмнелерин бир Кудай өзү билет. Курулушу башталып, орто жолдо калган мектептин сапатыдан нараазычылык жаратууда. Жергиликтүү тургун Камчыбек Айылчиев имаратты эптебөлө бүтүрө калайлы дебей, сапатына дагы көңүл бурулуп көзөмөлдөнсө дейт. Эски мектептин курулушу 60-жылдары курулгандыктан бул жерде биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин окуусуна коркунуч келтирип, жашоосуна коркунуч келтирип аткан убакта 2013 жылы Турциянын грант түрүндөгү 145 миллион сомдук акчасы менен келип түшүп аткан мектебибиз мынабу. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул азыркы курулуштун фундаментин, дубалын, үстүндөгү жаап отургандардын сапатын карасаң, бул жерге окуучуларды алып кирип окутуштун киргизиштин дагы өзү коркунучтуу деп ойлойм. Бул биринчиси. Экинчиси, кичинекей акча жеп койгондорду кармап аткан биздин мамлекеттик укук коргоо органдары 145 миллиондун бүгүн 40 миллионго жакыны гана освоение болуп, өздөштүрүлүп, калгандары каякта кеткени дайынсыз. Ушуну текшерип бере турган, жыйынтыгын чыгарып бере турган, анан курулушту эң аягына жеткизип, биздин элдин, биздин балдардын кубанычына кубаныч кошо турган убакыт келеби да, келбейби деп биз кыжалатпыз. 2021 жылда Жалал Абад облусундагы мектеп, бала бакча жана ооруканалардын курулушу үчүн деп өкмөт 250 миллион сомго чукул каражат бөлгөн. Облуста 34 мектеп курулуп жатса, анын 10 чукулунун курулуш иштеринин 70% жумуштары бүтүп калган. Ал эми Сузак районунда жалпы 113 мектеп бар болсо, анын 11-нин имараты кооптуу экени айтылып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.